жайдын ысыктуу аптабында ашыкча тердеп, жагымсыз жыттан арылууну көздөп жүрсөңүз, анда бул эфир сиз үчүн. ТВШ Пакананын кийинки берүүсү старт алды. Саламатсыздарбы? Биздин ашыкча тердөө боюнча жана колтуктан, буттан чыккан жагымсыз жыттардан кантип арылуу тууралуу дарыгер Гүлсана Бапаева жооп берет. Саламатсызбы же? Саламатсыңарбы? Биринчи эле суроом ушул болсун. Адам эмне үчүн тердейт же болбосо жагымсыз жыт эмнеден пайда болот? Тер бул тери астындагы лимфа бездеринен чыккан керексиз адамдагы метаболит, продукт распада деп коет. Мисалы мен кыргызча ылай, шлак деп которуп койдум да. Денеде пайда болгон керексиз заттар бизде адамдын заң аркылуу, адамдагы сийдик аркылуу жана үчүнчүсү адамдагы тери аркылуу чыгып кетет. Мына ошол тери аркылуу адамда эң чоң орган бул тери болуп саналат. Эң чоң мына орган көз, мисалы, кулак, ошо сыяктуу тери бул адамда эң чоң орган болуп саналат дагы. Ошо теринин астына абдан көп лимфа тамырлары келет дагы. Ошо өзүндөгү лимфанын ичиндеги керексиз заттарды теридеги пора аркылуу, тешикчелер аркылуу сыртка чыгарып берет. Демек, адам эмне үчүн көп тердеп атат, эмне үчүн бирөөнүн тери жытындай жагымсыз, бирөө тердейт, бирок эч кандай жыт жок деген суроо болушу мүмкүн. Демек, бул деген нерсе баары бир бул биздин адамдын кыймыл аракетине, адамдын жеген тамагына, адамдын жеген суусуна, өзү менен өзү бир гимнастика жасаган ошондой абалга жараша болот да. Мисалы, тамактан эгерде адам өзүнө жакпаган, ошол адамдын кандайдыр бир оорусу бар болуп, ашказан, ичеги, ички ичеги, жоон ичегилерде кандайдыр бир шамалдоосу болуп, воспаление, мисалы гастрит деп коет, энтерит, колит деп коет, ошо ички ичеги, жоон ичеги, ашказандардын шамалдашынын негизинен адамда жеген тамагы жакшы сиңбей калат. Ошону непереваренные белки деп коет да, сиңбей алган белоктор, непереваренные фибриновые нити деп коет, фибрин жипчелери сиңбей калган. Булар организмден бир гана без аркылуу гана сыртка чыгып кетет. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфонун сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Мен адамдар келгенде мынтип айтам да, сиз негизгиси мен муну түшүнүңүз дейм да, адамда 4 тамыр бар. Бул нерв тамырлары, кызыл кан тамыры артерия, көк кан тамыры вена жана без тамырлар. Ошол адам жашаш үчүн, адам жеп, ошол адам жеген тамак сиңип, жана ал нерсе адамдан чогулуп, жана ал нерсе чыгып кетиш үчүн бизге Кудай Таалам ушу 4 тамыр берип койгон да. Ушул 4 тамыр бизге абдан сонун ролду ойноп берет. Эми нерв тамыры, конечно, бул деген албетте бул мындай ооруну сезүү үчүн, ысыкты кармап албаш үчүн, ооруну сезүү үчүн нерв системасы бизде ошол үчүн кызмат кылат. Артерия бул кан тамырлар биздеги жеген тамакты жана биз жуткан кычкылтекти биздеги ар бир клеткага алып барып берет да. Адам клеткадан турат. Мына көздүн клеткасы, кулактын клеткасы, сөөктүн клеткасы, булчуңдун клеткасы, кан тамырлардын клеткасы деги эле адам зат клеткадан турат. Демек ошол клетка ошол жашайт. Ошол клеткага кызыл кан тамыр тамак алып барат жана кычкылтек алып барат. Тамактын ичинде кошо гормондор барып калат, гемоглобин барат, микроэлементтер барат. Эми ошол клетка иштеткенден кийин кереги жок нерсени биздин ичибиздеги кереги жок нерсени чогултуп кете турган нерсе бул только лимфа бездери. Лимфа, без тамырчалары жана без түйүлчөктөрү. Мындан башка нерсе жок бизде.
Демек, адам су ичип атабы, адам тамак жеп атабы, ал канчалык сиңди, ал канчалык барды. Жана ошол нерсе сиңбей калган, жана иштетилбей калган нерселер бир гана без тамыр аркылуу денеден көк кан тамырга жеткирилет дагы, анан көк кан тамыр сийдик заң тери кылып сыртка чыгарат. Эң биринчи эмне үчүн тер деп атам дегенден мурун мен ушуну айтам да, сиз биринчи түшүнүңүз дейм да, сиз ошо эмнени жедиңиз, жана ал кантип чыгып кетип атат. Мына мен атайы сүрөттү ала келдим. Мына бул биздин без тамырларыбыз. Ушуга окшогон эле нерселер мунун жанында кан тамырлар кетет. Ушунун жанында эле көк кан тамырлары кетет. Демек, адам жеди, ашказан аркылуу тамак сиңди, ичегилер аркылуу тамак сиңди, сиңбей калгандары жана көк венага өткөрүлүп берет. Ушул көк вена, мен башында айткандай, бөлүп чыгаруу системасы аркылуу ошол жакка жеткирет экен. Эми ушул көк кан тамырга биздин ичибиздеги ар бир клеткадагы, ар бир клетканын арасындагы керексиз нерсенин баарын ушул бездер чогултуп келет. Ушул жерден айта кетейин, биз азыр медицина экиге бөлүнүп калганда, официалдуу медицина жана альтернативдүү медицина депчи. Официалдуу медицина бул дары-дармек менен, уколдор менен дарылаган врачтар, а биз да врачпыз. Биз бирок альтернативдүү жолду тандап алганбыз. Биз да врачпыз, бирок биз табигый нерселер менен дарылаган врачпыз да. Табигый ыкмаларды колдонгон врачтарбыз. Мен ушундай табигый ыкмага өтүп алганыма бул жагы бир 6-7 жыл болуп калды. Биздин көз карашыбызда эмне үчүн адам тердейт, кантайча тамак сиңет, кантайча кетет деген суроого биз мына ушул көбүрөөк без тамырларга көбүрөөк көңүл бурабыз да. Официалдуу медицинада бул без тамырларга эч кандай бир лимфолог деген врачтай бөлүнүп чыккан адам жок да. Демек, кыргызстандыктар, силер эмнени эстеп калышыңыздар керек экен. Сиздер жедиңиздер, бирок ал кантип чыгып кетип атат. Мына ошого көңүл бурушубуз керек экен да. Ошол чыгып кетип аткан нерсе бул лимфа бездер экен. Эми лимфа бездер да абдан сонун жол менен келет. Булар денедеги бүт мына ушул башыбыздын учунан, бутубуздун учунан, колубуздун учуна чейинки ушул лимфа бездердин бардыгы 4 труба менен келет да. 4 тамыр менен келип, акырек сөөктүн жанындагы көк кан тамырга куюп берет. Биринчиси караңыздар, мына сол жактагы, мына биз денени экиге бөлөбүз. Сол тарап бүт барып келип, мынакей биринчи труба кирип кетти. Экинчи труба мына колубуздан келди. Көрдүңүзбү? Үчүнчү труба өпкө жүрөктөн келди мына. Эми 4-чү труба, оң жакта 3 труба болот, сол жакта 4 труба болот. Эмне үчүн? Сол жактагы сол бут, оң бут жана ичегидеги, ичибиздеги органдардын бардыгы бир трубага кошулат дагы, ушул жакка кирип кетет. Мына, бул 4-чү труба экен, моюн жактан, кулак жактан, кол жактан жана өпкө жактан. Эми мен мынтип айтам да, мына караңыздар дейм да, 4 труба, мындай сиздер элестеткиле дейм да, сиз жедиңиз, анан сиздин бардык клеткаларыңыздагы керексиз нерсенин баары куюлуп атат. Бул муну чыныгы канализация десе болот да. Чыныгы канализация. Бүт денеде, бутубуздун учунан, колубуздун учунан, дене бүт бардык жагыбыздан ошо канализацияга куюлат. Бүт куюлуп, анан алар чогулуп келет экен дагы, 4 труба менен муну акырек сөөктүн жанындагы көк кан тамырга куюп берет экен. Демек, бизде токтоп калуу, тосулуп калуу мына ушул жерден башталат. Көрдүңүзбү? Адам ушул жер тосулуп калган үчүн кол тердейт. Көрдүңүзбү? Биз тердөө деп мен вопростор көп беришет да, кантип кутулсам деп. Жок, сиз кутулардан мурун эмне үчүн тердеп атасыз? Ошонун себебин билиңиз дейм да. Демек, адам тердегени мына ушул акырек сөөктүн жанындагы без тамырлар келип, көк кан тамырга куюп берген жер тосулуп калганда, мынакей караңыздар. Ушу труба, ушу жер застой, туруп калды. Колдон келип аткан кирейин десе, могу жер мусор менен мылай деп которуп койдум. Кереги жок нерсе. Бул кереги жок нерсе чогултуп келип атпайбы? Мусор урусча айтканда. Демек, ушул жер мусорго толуп калганда, бул келет дагы бул жака жыла албастан могу жерде туруп калат. Эмне үчүн туруп калат? Потому что бул жол жабык болуп атпайбы? Бул жер жабылып калбадыбы?
бардык жактан келип, бул бир күндүк нерсе эмес да. Бул деген эмне себептен жалгыз калат? Турмуш тамактанууда. Ооба, мен азыр аны түшүндүрүп берем. Ал өт менен уйку безин жакшы иштебегенинден келип чыгат. Мен азыр ушу мына жерден айтып кетейин. Демек караңыздар, эмне үчүн колтук тер деп атат, Себеби мыногу акырек сөөктүн жанындагы бүт денедеги без тамырлар келип куюлган, көк кан тамыр койгон жер тосулуп калган үчүн булар келе жатып, тосулуп калган жок жерде туруп калат дагы, туруп калган лимфа, туруп калган труба сыртка чыгып териге бере берет. Мына ошонун жагымсыз жит бул лимфа, мусор бул. Бул кереги жок, денеге кереги жок. Иштетилип бүткөндөн кийин чыккан нерсени чогултуп келип атпайбы лимфа. Анан ошол келейин десе бул жер тосулуп калып атпайбы. Анан кийин тосулуп калганча мына колтуктагы без тамырлар өзү ушул жерде туруп калат дагы, анан кожага чыгып кетет. Эми сиз деги эле бирөө айтышы мүмкүн, менин эмне үчүн бутум тердейт дейт. Бирөө айтат, менин бутум тердейт дейт. Бирөө менин алаканым тердейт дейт. Бирөө колтугум эле тердейт. Бирөө айтат, мен көл шал тердейм. Демек, урматтуу кыргызстандыктар, тер бул биздин теринин астындагы без тамырлардын жаман айлануусунан, токтоп калуусунан келип чыккан нерсе экен, Бирок айтышат го, тердеп турушу керек деп. Бул обязательно, сөзсүз түрдө тердеп туруш керек. Сөзсүз түрдө тердеп туруш керек. Эми ошол тер жагымсыз болбош керек да. Жагымсыз болбош керек. Ал тер ошонун эми мына сиз берген суроого келдик. Ошо эмнеден лимфа толуп калды деп атасыз, Лимфанын ичиндеги керексиз нерсе чыккан үчүн ал жагымсыз болуп атпайбы. Эми ошо ичиндеги эмне үчүн бирөө аябай жагымсыз тердейт, бирөө тердеп жок. Эми мунун бардыгы чындыгында мен ушу башында айткандай жеген тамакка, ичкен сууга байланыштуу болот. Тамактар таасир. Мына ал үчүн дагы мен муну ала келдим. Мынакей караңыз. Бизде кыргыздарда абдан жакшы макал айтылганда, ичиң таза болсун депчи. Мына биздин ички органдарда. Ушул ички орган тазабы? Демек биздин лимфабыз да таза. Ушул ички орган тазабы? Демек биздин эки колубуз, башыбыз, эки бутубуз таза болот да. Жүрөк өпкөлөрүбүз таза болот. Мына ушул ички органга байланыштуу адам тердейт. Нормада адам тамак жегенден кийин тамак ашказанга түшүп, ашказандан ээрип, анан ичеги өтө баштайт. Ички ичеги өткөн жерде ушунчалык чеберчилик менен биз жаралыппыз. Ошол жерге мен дайым мынтип айтатым да, бекер аптека ачылып калган да. Ал бирөөсү өт, бирөөсү уйку без. Демек, биздин жеген, сиз суу ичесизби, сиз нан жейсизби, сиз эмне жейсиз, деги эле ооз калган нерсенин бардыгы мына ошол өт менен уйку бездин сапатына жараша. Ошол өт менен уйку без сапаттуу болуп, свежий, жаңы болуп, келген тамакты жакшы эритип берсе, демек бизде эрибейди деген тамактар, эрибей калды деген белоктор болбойт да. Андан тышкары мына ошол өт менен уйку без биздин ичегибизде жашап аткан микроорганизм бар. Мына ошо микроорганизмдердин дагы санын башкарып турат да. Канчалык өт жакшы куйса, канчалык уйку без жакшы куйса, ичегиде жайгашкан апагыздан өткөн микроорганизмдердин саны аз болот. Эгерде өт менен уйку без жакшы куйбай калса, демек караңыздар, өт менен уйку без куйбай калса, эрибеген тамактар пайда болуп калат экен. Өт менен уйку без жакшы куйбай калса, микроорганизмдер көбөйүп кетет экен. Эми ошол микроорганизмдер ичегиде жашап, анча-мынчалар өлөт. Алардын чириндиси. Алар бизге окшоп тамак жейт, жана бизге окшоп бөлүп чыгарат. Мына ошол бөлүп чыгарган заты. Өт менен уйку без жакшы куйбай калса, туздар жакшы эрибей калат. Өт менен уйку без жакшы куйбай калса, бизде холестерин дегендер эрибей калат. Мына мен силерге 6 нерсени эсептеп бердим да. Мына ушул 6 нерсе керексиз нерсе. Организм аны кабыл албайт. Организм айтат, тез-тез давай канализационный система өткөр дейт. Всё, кызыл кан тамыр, канализационный система. Канализационный система мына бизде. Лимфа. Значит, кызыл кан тамыр менен келип, клеткага тамак берип, бирок клетка аны албай койду. Эми кызыл кан тамыр менен бул жактан баштап атпайбы? Өт менен уйку без куйбай калган үчүн кызыл кан тамырдын ичинде эрибеген мен айткан тиги лайлар пайда болуп калбады. Ошо клеткага келет. Клетка алса алды, албаса
барарыңыз сиз канализацияга дейт, канализациянын система окутат. Мына ушул керексиз нерсе жагымсыз жит берет. Демек, кийимден өтө жакшы иштесе, анын тери жагымсыз эмес. Кийимден өтө иштебесе, анын чыккан тери жагымсыз. Кийимден уйку безинин согу жакшы чыкпаса, анын тери жагымсыз жыттанат. Ошондо өтө жоктор. Өтө жоктор бул мындай, өтө жок, менин өтүм жок дешет, бирок өт жок жашабайт адам. Өт боордон, караңыз. Мына боордон өт жасалат, анан трубка менен өт башчага коюлат да. Ошо башчаны алып салат. А трубка прямой калып калат. Өтү жок адам жашабайт. Демек, эми алып салгандан кийин эми алып салды, эми ал деле баары куюп турат. Эми бар болгону жакшы. Эми жок болсо деле ошо трубка, боордон трубка 12 ичеге өт тыпылдап куюп берип турат ар бир тамак ичкенде. Тамакты жеп атканда адам кыжалат болуп, сыгылып, ыза болуп, капа болуп жесе, ми ошол информация менен занят болуп калат дагы, өткө куй деген кабар бербей калат. Көрдүңүзбү? Адам тамак жеп атат, бирок ал абдан кыжалат болуп турат. Кыжалатчылык менен ми бош болбой калды дагы, өткө кабар барбай калдыбы? Анан өт жакшы куйбай калды дагы, адам тамак жей берди. Бирок жеген тамак өт аз түшкөн үчүн жакшы эрибей калды. Демек, бул да канализацияга кетти дагы, бул дагы лимфага кетти. Лимфа, значит, тер, демек, жагымсыз боло баштайт. Орустар абдан жакшы айткан, когда ем, глухой нем деп. Мына, жеп атканда, значит, эч нерсе неме кылбастан, аларды болбостон тамактын өзүн жеш керек. Азыр биз жаштарды, мына караңыздар, жаш бала тердейт дейт. Эмнеге тердейт? Жаш баланы деген тамак берип атат, бияка телефонду коюп койгон. Ал өт түшпөйт байбы? Өт түшсө, баланын тамагы жакшы эримек, баланын лимфасы керексиз нерсеге толмок эмес, баланын тери жагымсыз болмок эмес. Көрдүңүзбү? Тердөө колоңсо бул бир эле колтуктага эле байланыштуу эмес. Или бутун эле байланыштуу эмес, или колго эле байланыштуу эмес. Бул деген бүт денеге байланыштуу. Бүт денедеги системанын баарына байланыштуу. Менин балам 3 жашар, менин балам 8 жашар, менин балам 11 жашар тердейт. Себеби эмне үчүн менин приемум 2 саат. Эмне үчүн мен бүт ийне жийинен бери сурайм. Сурасаң эле, бул телефон бербесең тамак ичпейт. Бул өзүнүн гана жегени, каалаганын жейт. Эмне жейт? Фанта, кола, чипсы, мипсы, фастфуд жейт. Эми караңыз, эми тамакка келдик. Демек, биринчи система колоңсо болбош үчүн биз нерсти тынч коюшубуз керек экен, Тер жагымсыз болбош үчүн биз биз диетаны кармашыбыз керек экен, Демек, тамактан мына биздин организмибиздеги өт менен уйку без, булар бир гана натуралдык гана тамактарды сиңиргенге байланышкан. Натуралдык тамак жейсиз, ал сонун эритип берет. А сиз химикат жейсиз, мен профессорум айткандай, мынтип тамашалап калат. Фанта түштү. Фантанын ичи химикат. Анан тиги ашказан сурайт экен да. Окой ме, бул ичеги сурайт экен. Бул мага бир эрибей турган нерсе келди го фантанын ичинде, химикат дейт экен. Дегенде ме айтат экен, анда деген ичегинин тегерегиндеги 5 тамырлар отургузуп кое бер дейт. Потому что бул канализация дейт. Ошо жака өткөрүп сала бер дейт. Көрдүңүзбү? Демек, биздин организм, урматтуу кыргызстандыктар, биздин организм натуралдык гана тамактарды жегенге ылайыкташтырылган. Биз ошондо төрөлгөнбүз. Кудай таала биз ошондо жараткан. Биз эч качан химикатты эрите турган бизде андай кылып жараткан эмес. Демек, сиз диета десеңер, окуй мен диета кармасам башым тегеренип кетет, анан менин каным түшүп кетет, анан тигим жок. Диета деген сөз натуралдык тамакты жегиле деген сөз. Демек, мен баардык келген адамдарга фанта болобу, кола болобу, башка болобу, фастфуд болобу, тез бышыруучу тамактардын баардыгына каршымын. Анан кийин дагы бир жакшы нерсе, мына кийимден, эми муну жалпы эле угуп туруңуздар, урматтуу кыргызстандыктар, колуңузду, колтугуңуз тердей, бутуңуз тердей, колуңуз тердей, дегеле дене тердейби? Демек, сиз азырынча ушул оорудан арылыш үчүн сиз 3 тамакты жебейсиз. Бул сүт оокаттары, бул ун оокаттары, жана бул таттуу, кант, сахар. Мына ушул эмне үчүн? Эми дагы бир тердин жагымсыз болушу, мен баатан бери айтып аткан, биздин ичегибизде жашап аткан микроорганизмдерге байланыштуу болот. Көрдүңүзбү? Биздеги апабыздан өткөн микроорганизмдер бизде өтө жакшы көбөйүп калганда, алардын саны көбөйүп кетет. Ичеги да көбөйүп кетет.
Ушулардын ичинен булар 5 түрдүү микроорганизм жашайт. Эми муну мен башка ТВларда да көрүп жүрүп көп айтам, уккандар болсо билер. Булар вирустар, булар грипкилер, жөнөкөйлөр, гельминттер, микробтор. Демек, ушунун ичинен кимдин грипкиси менен паразити көп болсо, ошол адамдын дагы тери жагымсыз чыгат болот. Грипки менен паразиттер таттууну, унду, сахарды жакшы көрөт. Сүт. Ошолор үчүн тамак. Ошолор үчүн жашай турган чөйрө болуп калат. Демек, сиз жагымсыз жыттан кутулам десеңиз, бир эле нерсе менен кутула албайсыз, урматтуу кыргызстандыктар. Кутулуш үчүн, демек, сиз нерсе тынч коюңуз, диетаны сактаңыз. Андан кийин сиз өтүңүз менен уйку безиңиздин жакшы чыкканына көңүл бурушуңуз керек. Демек, ушул өт менен уйку без чыгып турса, сиздин ичиңизде жашаткан микроорганизмдердин саны азаят экен. Демек, ошол азайганда гана сиздин териңиз жагымсыздыктан кутулат экен. Эми мындан тышкары водное лечение деп коет. Суу ичиш керек. Азаматтар, мисалы, мына суу коюп коюпсуздар, чындыгында суу ичип туруш керек. Себеби мен башында айткан 4 тамырдын ичинен кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, 5 тамыр, булар суюктук болгон үчүн буларга суу берип турушубуз керек. Суу бербесек, бул койланып кетет да. Бир күндө канча? Бир күндө адам килограммын 30га көйтүп туруп суу ичиш керек. Мына сиз мисалы 50 кило болсоңуз, 30га көйсөк 1,5 литр суу сиз үчүн норма. Бирок мунун сиз 500 мл ар бир тамак ичердин астында бир мындай шыр жутасыз. Эртеменги тамактын астында шыр жутасыз, түшкү тамактын астында шыр жутасыз, кечинде шыр жутасыз. А башка убакта бир гана ууртап ичиш керек. Эң башкысы баары тең канча убакытта арылса болот деп. Ошону сурашат. Ооба. Сиздин кеңешиңизди комплекс түрдө аткарса, албетте, туура тамактанса, мисалы канча айда, канча убакытта деген. 6 айдан 2 жылга чейин. Тынбай. 6 айдан 2 жылга чейин. Эгерде биз тамырыбызды, биз адамда тамырды эгер узун кылып чөйө турган болсок, 100,000 километрге жетет. А биз андан узунураак. Демек, биз, мен айтам да, эже мен бир 10 күндө жакшы болуп каламбы дешет да, жок. Анан мен айтам, сиз 100,000 километрге канча убакытта барып келесиз дейм да? Жок. Значит, ошол убакыттын ичинде биз андан арылабыз. Эми арылыш үчүн албетте мына комплекстүү жасаш керек. Эми ушунун ичинен эң негизгиси бул лимфа массаж. Мен азыр акыркы жылдары мен өзүмдү лимфолог врачмын. Лимфа менен байланышып, лимфа менен дарылаган врачмын деп эсептеймин. Демек, эң биринчи негизги ролду мен жакшы болууда, мен эч кандай таблеткага акцент жасабайм, эч кандай уколго акцент жасабайм. Мен бир гана бездерге акцент жасайм. Демек, мен ошол бездерге кантип массаж жасаш керек, бездерди каяка түртүш керек, ошо бездер толбош үчүн кандай тамактаныш керек, ушунун баарын ушуну бәрін үйрөткөнгө аракет кыламын. Эми кыска айтып кете турган болсом, демек бизде баягы башында айткандай, биздеги керексиз нерсе баары 4 труба келип, 4 труба келип бул жерге куйган болсо, демек биз бездерге массажды ушул жерден башташыбыз керек. Себеби ушул жер толуп калды да. Ушул жер толуп калды да. Биз ушул жерди сылап, эң оңойлу. Мен ушунчалык жөнөкөй. Сиз көрүүчүлөргө, анда биздин Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө кыскача бир массаждын түрүн көрсөтүп бербейсизби? Ушул жактан башташ керек деп жатпайсызбы? Ооба. Мына акырек сөөк. Мына ар бир адам өзүнүн акырек сөөгүн сол жактан. Эмчи биз сол жактан баштайбыз? Себеби деген эки бут баары бириге бул жакка куюп атпайбы, Значит, демек биз сол жактагы мына бул жерде мындай акырек сөөк турат. Мына ушул акырек сөөктү биз биринчи жылытышыбыз керек. 21ге чейин санап сол жакты. Андан кийин оң жактагы акырек сөөктүн үстүнө колубузду коюп, мына колду койгондо мына силер акырек сөөк дей турган болсоңор, кол мындай туруш керек мына. Ушундай туруп, муну да 21 жолу чейин санагандан кийин, эми ушул акырек сөөктүн үстүн биз сылайбыз. Демек, акырек сөөктүн үстүн мына жөнөкөйлө колуңар 4 манчаны бириктирип эле, мына жөнөкөйлө сылайсыңар. Канча мүнөт? Муну эми мындай 7 жолдан алып келсеңиз болот, 14 жол алып келсеңиз болот, 21 жол алып келсеңиз болот. Анан экинчи жакты.
14 жолу, 7 жолу, 21 жолу. Biz негизги туруп калган жерди сүргөндөн кийин ушунчалык биздин теринин түбүндө ушунчалык жука без тамырлар бар. Ошону биз сүрүп койсок эле жол ачыла баштайт да. Мен муну мынтип түшүндүрөм, кыргызстандыктар. Мына чоң дарыяда суу келип атат. Ана майда жалбырактар толуп калды. Биз ошол майда арыктагы жалбырактар толтуруп арчысак эле чоңдон суу агып келет да. Ошол сыяктуу биз теринин үстүндөгү эле акыреттин үстүндө эле терини мындагы жылдырабыз. Андан кийин денени 3кө бөлүп жасаш керек. Денени 3кө бөлүш керек адам. Биринчи бөлүк акырек сөөккө чейин, экинчи бөлүк акырек сөөктөн киндикке чейин, үчүнчү бөлүк киндиктен ылдый. Демек, биринчи бөлүктү баштаардан мурун, 3 бөлүктүктен баштаардан мурун биз сөзсүз түрдө акырек сөөктүн үстүн ачыш керек. Акырек сөөктүн үстүн ачкандан кийин анан моюндан башташ керек. Көрдүңүзбү? Моюн деген сөз күзгүдөн караганда сизге көрүнгөн жердин баары моюн деп аталат. Моюн териси. Демек, ошол моюн терисин сиз мына колуңуздун эле манжалар менен менден сурашат, кантип кайсы таблетканы иче койсом лимфаны тазалайт деп. Мен айтам, дүйнөнү 4 кыдырсаңыз дагы алтын таблетка таппайсыз дейм. Дүйнөнү 90 жыл кыдырсаңыз дагы алтын укол таппайсыз. Сиздин алтын колдоруңуз өзүңөргө жардам берет деп айтамын. Мынакей, алтын колдоруңар менен силер мына терини алдыга сүрөсүңөр. Бул экинчиси. Андан кийин кулактан алып кетиш керек мына. Эмне үчүн? Мына караңыздар. Биз безди жолун бияка сүрүп атпайбызбы? Жолдорду ачып атабыз. Жолдорду ачып атабыз. Жолду ачсак эле бүттү. Мына кимдин пешенеси тердейсе, значит ушул жердеги без бул жака агып түшө албайт атпайбы, могу жер жабык болгон үчүн. Ошон үчүн биз муну ачабыз дагы, анан муну алып келсек эле пешене тердеген токтой баштайт. Кимдин мурдунун үстү тердейт. Терде общий айтып атабыз, чынбы? Бир эле колтукка жабышпастан. Демек, мурундун үстүндө эки жакка лимфа кетет. Мына, эки жакка лимфа кетет. Барыр буну ачып туруп, анан буларды алып келиш керек. Көрдүңүзбү? Эми мына негизгиси бардыгы эле колтуктан. Эң негизгиси албетте көп эле адамдар колтуктагы тердөөдөн жадашат, жабыркашат. Демек, караңыздар, мына ушуну көзүңөргө мындай мен айтам да, сиз элестетип могу жерге жазып алыңыз дейм да. Мына, сиздин колтугуңуздагы без тамырлар туруп калган үчүн, бул жака кире албаган үчүн колтук тердеп атат. Муну башташ үчүн колтукта могу жерде мындай булчуң кетет. Муногулар ушул булчуңда жайгашкан. Демек, ушул булчуңду кармалаш керек. Мына, колтукка карап кармалаш керек. Колтукка карап кармалап, 30 секунд кармайсызбы, өз организм интуиция берет. Мына кармалайсыз. Андан кийин сөзсүз түрдө бул жерде мындай дагы булчуң кетет. Ушул булчуңду дагы сөзсүз түрдө кармалаш керек. Анан эң негизгиси колтуктун ичи болуп саналат. Колтуктун ичинде колду салыш керек. Могу сөөктүн головкасы баш жагы барып ушул жерге кошулат да. Мына ушул жакта абдан жакшы массаж жасаш керек. Мына ким колтуктан тажаса, сиз муну жасаңыз. Муну жасардан мурун сөзсүз муну ачыңыз. Анан кийин колтук жасаңыз. Мына бугалардын баарын кармалап, колтуктарды кармалап, бүт муну бездерди биз мынтип кармалайбыз да. Бездер кармалагандан кийин анан буларды сүрүп келиш керек. Кармалоонун жолунду айтып кетсеңиз, катуу кармаш керек. Жок, орто, средний. Средняя боль деп коет. Орто оору. Өтө мыжыгып да салбаңыздар. Анда да болбойт. Үстүртөн да кылбаңыздар. Орто оору болуш керек. Мына, мен бир да адамды көрө элекмин кармаганда оорубаганынчы. Бардыгын коройт. Эмне үчүн? Себеби деген бизде официальный медицина лимфа боюнча эч качан айткан эмес да. Ошон үчүн адам эч качан өзүнүн лимфасын кармаган эмес. Демек, колтукту кармаганда орто оору кылып кармай берсе болот. Андан кийин жол өйдөгө кетет. Ошон үчүн биз терини өйдөгө айдашыбыз керек. Муну да өйдөгө айдашыбыз керек. Колдун үчүн өйдөгө айдашыбыз керек. Эми киндикке чейинки теринин баары колтукка айдаш керек. Бул лимфа массаж жылаңга четке жасалган жакшы да. Эртең менен көзүңүздү ачып эле жылаңга четиңизге ушу биринчи бөлүк жасайт экен, анан колтук жасайт экен, колтуктан колдордун бардыгын бул жака сүрүп алып барат экен, анан киндиктен өйдө баарын колтук айдаш керек. Сол жакты сол жакка, оң жакты оң жакка. Эми арт жакты дагы солду сол жакка, оңду оң жакка, киндикке чейин колтук айдап барыш керек. Эми киндиктен ылдый теридеги без тамырлар чатыбызга кагат.
Демек, колтукту кандай кармаласак, чатты ошондой кылып кармалаш керек. Өзүн-өзү жасай алабы адам? Жасай алат. Бир гана мына артка гана кол жетпей калышы мүмкүн, бирок ага деле мен айтам, мындай узун кармагыч бар, башында щеткасы бар, щеткалар болот. Мына ошо менен өзүңүз артыңыз жасасаңыз болот дейм. Эми эң важный нерсе, эң маанилүү нерсе бул мына чатта. Мисалы ким велосипед айдаса, ким ат минсе, ошолордун чат жагы массаж болуп, ошол адам оорубайт. Салыштырсаңыздарчы, мен тамашалап мынтип калам, 70 бай 80 байлар төрөлгөн мурун депчи, 70-те 80-деги аталары жарамдуу болгон. Бул эми медицина, мен айта кетишим керек. Эмне үчүн? Себеби деген алар ат минген. Мына алар бул жакка массаж жасаган. Обязательно, сөзсүз. Эмне үчүн бизде энелерибиз 10ду төрөгөн, 12-ни төрөгөн? Себеби деген 12-ни кармайм деп, өйдө ылдый болгон, кыймылдаган, өйдө турган, ылдый турган, казангандан жапкан, полду кол менен жууган. Мына ошондо энелерибиздин пах жагы, чат жактагы без тамырлар жакшы иштеген үчүн биздин энелерибиз ооруган эмес. Азыр оору жашарды дешет да, мына тердөө да көбөйдү. Эмне үчүн? Жеген тамак химикат, көп отурабыз, телевизор карайбыз, телефонду көп чукулайбыз. Демек, 3-чү бөлүктү жасаш үчүн сөзсүз түрдө пах жакты жасап туруп, анан кийин буну өйдөгө сүрүп келиш керек. Өйдөгө сүрүп келиш керек. Буттун учунан, балтырдан, мына сандан, анан киндиктен ылдый бияка сүрүш керек. Ушул лимфа массажды ким эгерде күнүгө жасасын, анан ошол адамда сөзсүз түрдө результат болот да. Азыр ошо колтуктун жагымсыз жытын бир басаңдатыш үчүн дезодоранттарды колдонуп жатпайбы? Ошонун кандай таасири бар? Ошо лимфа бездерине эми дарылоодо ошо колтукка мен эми башында айткандай, мен альтернативный медицинада врач болгон үчүн мен натуралдык ыкма менен гана дарылайм да. Дезодорант, анда мындайларды мен андай көп сунуштабайм. Себеби деген мага келген пациенттин бирөөсүнөн да уккан жокмун да, мен ушундай бир нерсе койдум эле, анан жакшы болдум дегенчи. Себеби деген мен аз башында айткандай, тегиз денени тазаламайынча биз колтуктан арыла албайбыз. Колтук бул тиги комната, анан баш бул комната эмес. Ал бардыгы бизде органыбыз бир адамда турат. Бир система. Демек, арылыш үчүн эң жакшы нерсе бул терини муздак жана ысыкка көндүрүш керек. Баняга барабы, башка жакка барабы, биринчи абдан ысык сууну куюш керек. Абдан ысык сууну куйганда тери абдан ысыйт. Анан үстүнөн муздак сууну куюш керек. Ошондо контрастный душ деп коет. Демек, кан тамырлар ошо менен кошо без тамырлар ысыганда жыйрылып, жазылып, муздаганда жыйрылып, не болот экен? Жакшы иштей баштайт. Мына, биринчи ушул. Андан кийин ошол териге абдан жакшы Россияда Виватон деген жидкость чыгарган. Чөптөн жасалган, 200 чөптөн жасалган Виватон деген. Биздин мекендештердин көбү Россияда жүрүшөт. Эгерде ким угуп аткан болсо, Россияда өтө эле тапканга оңой Виватон деген жидкостьти, суюктук бул. Мында суюктук 1 литр болот, ошону денеге чапкылаш керек. Ал 200 чөп бачын неме териге сиңип, лимфага өтүп, мусорларга айдап чыгып кетет. Көрдүңүзбү? Бул Виватон сыяктуу. Эми бизде кирсамын. Манеке, эмне элдер илгери кирсамын менен эле жуунганбыз, эч кандай французский, итальянский самын деле колдонгон эмеспиз. Эң сонун биздин териде жашап аткан микроорганизмдерди өлтүрө турган, эң сонун теринин ичинде, бездердин ичинде киресин айдай турган жөн эле кирсамын. 74% кирсамын. Демек, адам кечкисин жатарга 1 саат калганда кирсамынга шыбаныш керек. Бүт денени. Терини көрүтүп, бүт денени. Бир колтук эмес. Бүт денени чачтын түбүнөн бери бүт. Дегеле адам өзүн бардык жерде кирсамынга көктөп туруп, анан бир эскири халатты кийип жүрүш керек дагы 1 сааттан кийин. Көрөк албетте колтукту көрөк шалып коюш керек. Калбайбы анан алып? Жок, 1 сааттан кийин жууш керек. 1 сааттын ичинде кожада микроорганизмдерди өлтүрүп, анан ошо кирсамын лимфага кеткенге жагат. Жумасына бир 2 жолу же 3 жолу ваннага сууну толтуруп, ваннадагы суу дене күйбөй турган 45-42 градустагы сууну куюп туруп, 1 пачка соданы салып, ошодо жатуу. Анан дагы бир жакшы жолу перекс водород. Обыкновенный эле 3% перекс водородду адам ичиш керек.
кетиш керек. Биз ичүү менен бизде жашап аткан микроорганизмдердин санын азайтсак эле, значит алар азыраак заң чыгарат, заң лимфага барбайт. Ошо перекис водород кимдерге болот, кимдерге болбойт? Перекис водород бардык адамга болот. Бир да болбойт деген адам жок. Перекис водородду 4 айдан баштап, 4 айлык баладан баштап, эмизген баланы 4 айдан баштап 100ге чыккан адамга чейин иче берет. Демек, бул мындай жаш балдарга 4 айда 1 тамчы. Ошо 1 тамчы где-то бир 2-3 жашка чейин да. Андан кийин 4 жашка, 5 жашка жараша 2 тамчы, 3 тамчы, 7-8 жашта балдарга чейин 5 тамчы. Демек, 7-9 жашка чейинки балдарга 5 тамчы кылабыз да, дальше уже көбөйтө беребиз. Эми орто адамдарга 10 тамчы. Ошол 10 тамчын мен баягы башта айтып кетпедимби? Тамактын астынан 1 стакан сууну шыр жутасыз деп. Мына ошол сууга 5 перексти 10 тамчы тамчылатып, тамактын астынан. Эгерде суунун өзүн ичсеңиз, судан кийин сразу тамак ичсеңиз болот. Бирок перекс кошуп ичсеңиз, анда 30-40 мүнөттөн кийин тамактанасыз. Ал барып сиңиш керек. Перекстин кызматы ал ошо бизде жашап аткан микроорганизм санын азайтат. Биз айтпадык го, тери үчүн жагымсыз болот. Микроорганизм көп жашайт, гриппки менен паразит көп жашайт. Демек, перекс ошону өлтүрөт. Муну Неумовакин деген профессор айтып кеткен, бирок муну медицинага киргизбейт. Эмне үчүн? Медицина азыр бизнес. Дары сатыш керек, укол сатыш керек. Болду ошол эле. Ошон үчүн бул ошо натуралдык нерселерди официалдуу медицинада эч качан реклама кылбайт. Тыгышы бакана берүүсүнө көрүүчүлөр дагы суроолорду жөнөттү эле. Бир убакыттан пайдаланып, сизге суроо узатып кетейин, 5-6 болсун. Колтуктун жытын кантип кетирсе болот? Укол сайып жатышат-го, жана ботокс сайып жатат-го, ушунун канчалык мен ушуну пайдалуу, зыяны бар, ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Мындай да, мен эми практикмин да, мен көбүрөөк практикада көп көрдүм да. Мисалы, колтугундагы бездерди алып салабыз, анан жыттанбай калат деп, ушундай дагы операция жасап атышат да, анан ушул жакка да укол сайып коюп атышат да. Мен 100 эмес 200% каршымын да. Эмне үчүн? Мына бир эле мисал келтирейинби? Муногу түйүлчөктү алып салдык, мына түйүлчөктү алып салдык. Могу келайтип жол жок болуп калды да. Мына чоңоюп кетет. Анан кийин онкологияга кайтайт анан. Сенин безиң чоңоюп кетти, кокуй, жогол онкологияга дейт. Анан эми сайды, сайган менен ал канчалык ботокстарды сайган. Аны эми ботокс все равно бул химикат да. Андан көрө натуралдык нерсе менен эле. Мен айтып атпаймынбы, организм химикалык затты кабыл ала бербейт. Ала бербейт. Анан биз саюу менен кайра мунун буга биз кайра бир зыян берип коебуз да. Ошо балдарга дагы бир кеңеш бере кетсеңиз ата-энесинечи, 7 жаштагы балам кантип айрылсам болот, балдарды кантип айыктырам деген да суроолор келип тур да. Урматтуу ата-энелер, демек баланын терисиндеги жагымсыз жытты кетириш үчүн мен ошо башында айткандай, эң негизгиси бул баланын нерв системасы. Бир эле баланын эмес, чоңдордун да нерв системасы. Демек, бала деген кыжырданбаш керек, ыза болбош керек. Баланын чокусуна бир коюп тамак отургузбаш керек. Баланын дайыма нерв системасы ачык, көңүлү жакшы болуп туруш керек да. Көңүлү жакшы болбой туруп тамак ичкен болсо, анын өтү чыкпайт дагы, анан бул жагына мына цепная реакция деп коет. Ошо кетет бирине зыян берип. Демек, сиз эң биринчи балаңызды көбүрөөк эркелетиңиз, көбүрөөк жакшы көрүңүз, мээрим төгүңүз, анан кийин аны тамакка отургузуңуз. Бирок тамакка отургузардын алдында сөзсүз түрдө сиз баланын оң кабыргасынын астын түртүп, мына оң кабырганын астында өт жагашат, боор менен өт жагашат. Демек, сиз оң кабыргасынын астын түртүп, мына өзүңөрдү биринчи түрткүлө ата-энелер. Өзүңүздү түртсөңүз, оң кабырганын асты ооруйт. Демек, баланыкы да ошентип ооруп атат. Ошол баланын өтү жакшы чыкса, тамагы жакшы сиңет экен, анан микробтор өлөт экен, микробтор өлсө, тери жамсыз болбойт экен да. Демек, сиз баланын нерв системасын караңыз, өтүн түртүп бериңиз, анан тамакты сөзсүз түрдө сууга бышылган тамак бериңиз. Эч кандай, ошо мен башында айткандай, эч кандай химикат кошулган тамакты бербеңиз. Бул жебейт дейсиз. Жебе салып келип койбоңуз. Ошо натуралдык нерсе. Бүгүн күрүч бышырып бериңиз, эртең гречка бышырып бериңиз. Бирок сууга, сүткө эмес.
Эми мындан тышкары ошол менин YouTube'да бар, Facebook, Instagram'дарда бар лимфа массаж жана висцерал массаж деген. Мына ушул эки массажды сөзсүз түрдө балаңызга жасаңыз. Сиз жасаңыз. Биздин кыргыздар мындай да 10 күндө жаш болуп калса да. Жок, сиз жасай бериңиз балаңызга. Бүгүн жасаңыз, эртең жасаңыз, 15 күндө жасаңыз, 20 күндө жасаңыз, анан кийин сиз результатты көрө баштайсыз. Анан менин сөзүм чын экенине өзүңүз ынана баштайсыз. Андан тышкары сөз түрдө балага мен айткандай сууну ичирип туруңуздар. Анан сөз түрдө баланы бир спортко бериңиздер. Ал тердесин. Бассейнге бересизби, күрөшкө бересизби, гимнастикага бересиңерби кыздарды, бийге бересиңерби? Адам канчалык тердесе, бездер жакшы иштеп, туруп калган шлактар чыгып кетип, анан без тазалана баштайт. Көбүнчө айымдар бизге жазып кетиптир да, ошо жолдошумдуку аябай көп жыттанат деп. Жолдошуңуз келгенде эле сиз барирал жыттанса дагы сиз жакшы тосуп алыңыз. Мен мындан айтар элем да, канчалык адамдын нерви күлүп жайнап турса, ал адамдын бардык системасы жакшы иштейт да. Бир эле кан айлануу, без айлануу эмес, анын ар бир органы жакшы иштейт. Демек сиз азыр бул жыттанып келет, азыр мындай болуп келет дебесен, эчтен кирип келгенде сонун тосуп алыңыз. Күлүп жайнап тосуп алыңыз сиз. Эркек адамчы чындыгында бул жаш баладай да, аны урушуп койсоң кап болуп калат, жакшы сөз сүйлөсөң көңүлүң ачылат. Демек эшиктен кирип келдиби, сиз ага жакшы сүйлөңүз дагы, сөзсүз түрдө ваннага кирип, колтугуңду содалап чыкчы деп айтыңыздар. Жок дегенде сода шабап койсун. Мына, эң эле оңой эле нерсе. Колтук содалап койсун. Күнүгө сода кыла берсин. Болбосо сууну даярдап койгула. Мен айткан 40 градус, 42 градус даярдап туруп, ошол жака бир пачка содан салып туруп, 15 мүнөткө жаткыңыз дагы, чыккандан кийин сону күлүп жайнап тамагын бериңиз. Анан массаж жасап коюңуз. Албетте, албетте массаж жасаш керек. Албетте 3 бөлүккө тең массаж жасаш керек. Гүлсан айым, сиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Аты атаса куту сүйнөт дейт. Сиздин кайсы жакта иштейсиңиз деп көрүүчүлөрдөн көптөн суроолор келет. Жооп берип койсоңуз. Мен жеке менчик борборунда иштейм. Негизи терапевтмин. Ушул терапияга өткөнүмө абдан сүйүнөм. Себеби деген мен оорулардын кайдан чыкканын ушу терапевт болгондон кийин биле баштадым да. Азыр эми мен натуралдык ыкма менен дарылаган терапевтмин. Мен лимфага көбүрөөк көңүл бурган врачмын. Курсакка массаж жасаган висцерал массажистмин. Шаарда иштейм. Эң негизгиси эмнени айтат элем, дайыма күлүп жайнап жүрүңүздөр дейм да. Бардык оору, мына дүйнөдө 1100 оору бар деп айтам мен бардыгыначы. Дүйнөдө 1100 оору бар. Ушул оорунун бардыгын сурап келе турган болсоң, баары бир нерв системасынан кеткен болот да. Демек, биз ушул күндү бердиби Кудай? Биз ушул күнгө ыраазы болуп, эртең менен туруп, көңүлдү жакшы ачып, эң негизгиси энелерге айтар элем да, силердин көңүлүңөр ачык болсо, аталардын көңүлү ачык. Силердин көңүлүңөр ачык болсо, балдардын көңүлү ачык. Демек, энелер, мен сиздерге чыдамкайлык, сабырдуулук, акылдуулук, акылмандуулук каалаймын. Силер ошону менен үй бүлөнү да сактап каласыңар. Үй бүлөдө ден соолук боло турган, келечекте жаш мундар тарбиялай турган силер болосуңар. Үйдөгү атанын дагы ден соолугун чыңгармай турган силер болосуңар. Менин профессорум айтат да, у женщин есть 330 проблем дейт да, у мужчины есть 3 проблема деп коет. Силерде 333 проблема бар, билем. Бирок ошого бизди сабырдуулукка болгула деп бизди аял затын жаратыптыр да. Мен силерге сабырдуулук каалайм. Эң биринчи өзүңөр таза болуңуздар, өзүңөр ден соолукта болуңуздар, өзүңөрдүн нервиңер тынч болсун. Анан сөзсүз түрдө ар бир тамакка отурарда өтүңөрдү иштеткиле, оң кабырганын астын түрткүлө, болбосо тамак бербейм деп туруп, өттү чыгартып туруп тамак бериңиздер. Анан албетте учуру келген болсо, сөзсүз түрдө лимфа массаж менен висцерал массажын жасаганга, үйрөткөнгө аракет кылыңыздар. Анан акырында айтарым, Супер ТВга рахмат. Силердин дагы жамаатыңарга мен эң негизгиси ар бириңерге алтын башыңар аман болсун, бар болгула, ден соолукта болгула, кыргыз эли үчүн жакшы маалыматтарды чыгара турган эфир журналист болуп жүрүңүздөргө мен чын жүрөктөн тилектешмин. Айтканыңыз келсин, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизге сиздердин ар бириңиздердин пикириңиздер маанилүү, ошондуктан кийинки ТВ Шапакана берүүсүндө кайсы оору тууралуу сөз кылууну
туура көрсөңүздөр, комментарийге ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.